Keski түлкі. Шаңя бізде алдауға, өзі Дарияханға үйленуіне, ал эми аппақ қожасын Гүлсараханға үйлендірүүнү ойлап, бардык айланы иштеп жатабы? Иштеп жатат. Каныбек жөнүндө биздин колдон келбейт. Жөн гана куда сөөк болол дештиби? Дешти. Ошондуктан Далайды алдаган, Далайдын кандуу жаштарын агызган митайымдарды биз бир жолу алдасак эчтеме болбойт. Бизди тилектештер алкабасак аргабайт деп Личан жүрүшүндө агылдамдатты. Эшигинин алдында ары бери басып турган Шаңыяны көрүп, Личан алымды арбага олтургузду да, таскактаган бойдон барып, Шаңыянын алдына тура калды. Алым Шаңыя менен өтө кичипейилдикке амандашып, жаңы гана жалбырска болуп чыккан мурутун эки жакка сылап коюп, "Кожом кайда? Мен бир аз зарыл иштер менен кечигип калдым. Кожоом биздин үйдө олтурат. Сиз кечиккендиктен жигиттерге жол тостурбастан өзүм тосуп чыга калдым эле. Кана, үй жакка жүрүңүз" деп Шаңыя өзүнүн кичипейилдүүлүгүн көрсөтүүгө аракеттенип, арабанын үстүнөн колтуктап түшүрүүгө ниетин билдиргендей, Алымдын оң колтугунан кармай калды. Теңир жалгасын бек. Зарыл иштер чыгып калгандыктан ошону сиздерге айтайын деп гана келе калдым. Сиз бүгүн мында мейман болбойсузбу деп Шаңыя Алымдын колтугунан колун тартып, бир иштен чоочугандай делдее түштү. Бүгүн ушундай болуп калды. Ага капа болбоңуз. Мындан 4 күн илгери сиздер менен сөөктөшүү жөнүндөгү кабарды айтып, атам менен энеме киши жибергенмин. Кош, ал кишилер эмне дептир деп Шаңыя окуянын тогетер жерин угууга ашыкты. Эмне десин? Эч кандай камылгасы жок туруп, өз кызым Гүлсараханды гана эмес, жээн кызым Дарияханды да бере албаймын. Келээрки жылга күтүшсүн. Эгер азыр эле үйлөнүшөлү десе, анда мага 500 зер камдап берип, барган адамды түнү менен кайра жөнөтсүн. Мен тойго камылга көрүп, эмки жумада барам дептир. Иш ушундай чатак. Кана, сиз эмне дейсиз? Аппак кожом менен акылдашып, мага жооп бербейсиңерби? Жакшы болот бек. Кожом менен акылдашайын. Аңгычакты сиз үйгө кирип чай-пай иче турбайсызбы деп Шаңыя чычкан көргөн күйкөдөй эбелектей баштады. Жогуңуз бек. Мен үйгө кирсем кечигип калам. Мындан башка да камылгаларым көп. Сиздер 500 зер берсеңиздер, жиберген адамым барып, эмки жума күнү атамдар келип калса, алар шаршемби күнү той жасашат. Көрдүңүзбү? Убакыттын кандай чукулдугун. Баса, сиздер эртең кечинде бая күнкү конок болгон үйгө барыңыздар. Акылдашалы. Той өткөрүүгө бир дурус жай таап бербесеңиздер болбойт деп Алым Шаңыянын көңүлүн жайгарып, болочок тойдун камын кадимкисиндей эскерте салды. Албетте, жакын арада той өткөрөлү деген жакшы сөз. Мен каршы эмесмин. Кожомдо макул болоор. Мен үйгө кирип чыга калайын деп Шаңыя үйгө карай жүгүрдү. Баятан бери мейманканада жалгыз олтурса да, аппак кожо зээриккен жок. Чынында ал санаасы менен байып, жанына Гүлсараханды алып олтурду. Өткөн жолу Алымга барып конок болуп олтурганда, "Эшигиңан мен өтөмөн, Гүлзараңза тергиле, Гүлзараңза банна болсун, ай өзүңнү көргүле" деп ырдаган Гүлсарахандын ырын эсине түшүрүп, ар ырды ичинен ырдап олтурганда сырттан Шаңыя кирди. Шаңыя Алымдын сыртка келгенин, кандай жумуш менен мында кирбей койгонун кыскача айтты да, "Иш ушундай. Тойду канчалык тез өткөрсө бизге ошончо жакшы. Жашап калган чагыбызда андай кыздарга үйлөнүү кандай экенин айтканмын, кожом. 500 зээрди экөөбүз биригип беребизби?" деди аппак кожо. "Кыргыздар мындай кыздын калыңына 1000 кой, 100 жылкы сурайт. Сиз 250 зер менен гана Гүлсараханды алган жүрөсүзбү? Бек, 1000 зер сурады. 500-үн мен берем" деп Шаңыя чөнтөгүнөн сандыгынын ачкычын алып, төркү үйүнө кирип кетти. Дайыма алгандан башканы билбеген аппак кожо үчүн 500 зерди мында деп бере салыш кыйын болду. Ал ичкен тамагына гана эмес, көйнөк, ыштан үчүн да бир жаман чыгым болуп көргөн эмес. Кимдин үйүнө барбасын тамагы даяр. Кимди окубасын же кимге түркүм тумар чийбесин кийими алдына коюлуп, акчасы чөнтөгүнө салуу. Эми мына, бул Шаңыянын 500 зээр деп сурап турушу кандай? Менин аппак кожолугум үчүн бек эмне үчүн карындашым мага бекер бербейт деп терең ойго түшүп турганда, Шаңыя үйдөн кызыл баркыт баштыкка салган зерлерин шалдыратып, "Кана, кожом, зерди санаңыз." "Кандай чагылып?" деп андан аркы сөзүн айтууга тили көрмөлбөй, аппак кожо колун калтырата ордунан тура калды. "Эгер Гүлсарахандан көрө 500 зериңиз жакшы көрүнүп турган болсо, анда темеле коюңуз. Эки кыз үчүн 2000 зерди эмес, 2000 зер төлөп, экөөнү тең өзүм алам" деп Шаңыя сыртка карай жөнөгөндө, "Ай, бек,
Андай кылуу шариятка туура келбейт. Анан кандай туура келет? Же мага ишенбей турасызбы? Жүрүңүз бектин өзүнө деп Шаңыя Аппак кожонун айласын кетирди. Бир жигитиңизди мечитке жиберип, Гүлабахун кожону чакыртыңыз. 500 зер ала келсин деп Аппак кожо айтканда анын үнү безгеге кармаган адамдыкындай чыкты. Бек андай узак күтпөй шашып жатпайбы? Андан көрө бербеймин деңизчи. Мен үчүн анда сиз бере туруңуз. Мен сизге ушул үйдөн кетпей туруп төлөймүн. Калпайта турган болсом, Куран урсун, Куда өзү урсун. Аппак кожону оңой олтой алдай салганына кубангандай мыйыгынан күлө башын ийкеди да чыгып кетти. Курган урсун, Куда өзү урсун деген сөздөр оозунан чыкканда Аппак кожонун бүткөн бою дүрүлдөп, кулактары чурулдап, эки көзү тунарып, айланасын караңгы басты да калды. Алымдар убадалашкан жерге Шеетайды таап, баштыкка салынган 500 зээрди колуна карматып, шаң шуур жамбыда экини эки чөнтөгүнө салды. Үч адам үчүн колубузду азырынча келиши ушул. Мындан ары аманчылык болсо мындан чоңду да алышабыз. Жалгыз гана суранарым, алдашпайлы. Эгер алдаша турган болсок деп, алым андан аркы эскертүүсүн айтайын дегенде, эгер алдасам мени тирүү койбосуңарды түшүнөм дегенсип, Шеетай колун көтөрүп, жаңдады да түрмөгө карай басты. Личан арабаны сүйрөп барып бузулган жаман дубалдын арасына токтоду. Түрмөдөн чыгуучу алсыздарды салып кетүүгө камданган арабаларын кармашып, бул жерде Даут Ахун менен бирге дагы бир жаш кытай бала турат. Анын кийиминин начарлыгын, жаштыгына карап таңызаар алган киши жок. Ли, чын эле атам чыгабы? Деди жаш кытай бала. Ли жооп бергиче, чыда, унчукпа, деп салды Даут Ахун. Бул бала Чинчандын түрмөдө олтурган агасы Хенин улуу баласы эле. Мындан бир нече күнү илгери түрмөдөн бошотуу жөнүндө аракет кылып жүргөндөрүн Жинхуа барып айтканда, Лиге айт, мени бошотууга Линин жана анын досторунун кудурети жетсе, менин жанымдагы уйгурду да эскертсин. Ал Зуннахундун бир приказчигин уруп койгондугу үчүн 12 жылдан бери сураксыз олтурат деп Хе салам айткан. Азыр бошоно турган 3 кишинин бири ошол Хенин жанындагы уйгур досу. Алымдар өтө чыдамсыздык менен жаман тамдардын арасынан түрмө жакты карашат. Түн ортосунан жаңы кыйшайса да алар үчүн таң атып келаткандай, адамдын баардыгы уйкудан ойгонуп, үйлөрүнөн чыгып келаткандай сезилет. Шеетай акырын келди. Эки жакты байкады. Баардыгы өзүнө тааныш түрмө. Түрмөнүн арасында эки кароолчу бар. Алар түрмөнүн эшиги тарапты көрүнбөйт. Дарбаза алдында жалгыз кароолчу турат. Өзүнүн кичинекей бөлмөсүнө ачкыччы олтурат. Түрмөнү башкаруучулардын баардыгы алда качан уктаган сыяктуу жымжырт. Шеетай эшик алдындагы кароолчуга барды да, "Сенин ордуңа киши жибербедим беле? Келген жокпу?" деди. "Жок", деди кароолчу. "Иттин баласы. А мен айтканымды орундатпай, кайда кетти?" деп Шеетай бир аз капалангансыды да, "Жүрү, эс ал", деди. Кароолчу өзүнүн башкаруусу Шеетайды шек санаган жок. Алдына түшүп жөнөп калды. Шеетай ачкыччынын бөлмөсүнө өтө бергенде, алдында бара жаткан кароолчунун оозун баса калып, шамшар менен коюп калды да, анын өлүгүн ачкыччынын бөлмөсүнүн артындагы чуңкурга таштай салды. Шеетай пландын бирин аткарып, экинчисине келди. Ачкыччы жаман чырагын жарык кылып коюп, уйкуга мас болгондой саал үргүлөңкүрөп олтурду эле, Шеетай кирип келгенде чоочуп кетип, ордунан тура калды. "Тынчылыкпы?" "Тынчылык. Мен сага чоң жумуш менен келдим. Эгер ал ишти орундата турган болсоң, сенден кара башымды да аябаймын." Кандай иш?" деп ачкыччы Шеетайдын түрүнөн эси чыгып, калтырай баштады. "Сен мына бул 500 зерди алганда, мага 3 адамдын акырын чыгарып бергин. Бирок эч качан оозуңдан чыгарбагын. Эртең дагы берем." Жок, Кудай сактасын. Мындай ишти билбейм. Иштеп да көргөн эмесмин." "Жакшылыкча алгын." "Жок", деп ачкыччы калтырай баштады. Ачкыччы калтырады, көзү алайып, жүрөгү оозуна тыгылды. Эч айласын таппады. Акыры зерди алды, бирок бул иш жакшылык менен же жамандык менен аяктаарына көзү жетпеди. Мындан мурун бул түрмөнүн 7 ачкыччысы өлгөн. Ал 7 ачкыччынын өлүмү менен бирге 15 адам түрмөдөн качып кеткен. Бирок ал иштерди ким иштегендиги белгисиз болуп калган. Анткени жүргөн жерин, баскан изин, кылган ишин билдирбеген куукай, кески түлкүлөр түрмөнүн айланасында көп эле. Ачкыччы көпкө чейин калтырап турду да, "Кароолчуну кантем?" "Аны мен кетирип жибердим", деп Шеетай кароолчунун өлтүргөн канжарын ачкыччынын бөлмөсүнө билдирбей таштап сыртка чыгып, кимди бошоторун ачкыччыга көрсөттү да, өзү дарбаза алдынан эки жакты карап турду. Көп кечикпей ачкыччы Каныбекти баштап, үчөөнү ээрчитип көчөгө чыкты. Шеетайдын жандоосу боюнча жаман тамдарга карай басышты. Бошоткондорду алымдарга берип кайра тартканда,
Кимди бошотконуңду билдиңби? Деди Шеетай акырын гана шыбырап. Жок, деди ачкыччы. Калтыраган үнүн акырын чыгарып, кимдендир чоочулагандай эки жагын каранып. Коркуп турасыңбы? Чынын айтсам, эң жаман болуп коркуп турам. Эртең менен теги кеткендерди сураса эмне деймин? Анын жообун мен берем. Алган зерлериңди батыра албай турсаң мага бер. Эртеңке чейин катып коеюн. Кийин иш басылгандан кийин өзүң аларсың, деди Шеетай. Жанына салган зээрден кутулса эле, бардык балээден жана жоопкерчиликтен кутулуучудай болгон ачкыччы башка эч сөз айтпастан зерлерди кайра бере салды. Жообун өзүм берем. Сен барып бөлмөңдө олтура бер. Эч кимге оозуңдан чыгарба, деп ачкыччы жолуна салды. Арадан бир далай убакыт өткөндөн кийин Шеетай дарбазанын алдына тура калып, тапанча менен бир нече жолу удаа аткылады. Түрмө кызматкерлери постко турууга келген чериктер туш-туштан келишти. Азыр эле бул жерде турган кароолчу жок. Ачкыччынын бөлмөсү тараптан кимдир бирөөнүн коркунучтуу үнү чыкты. Ошонун ары жагынан бир топ кишинин карааны көрүндү. Балким бирөө кароолчуну өлтүрүп киши качырса керек. Жабыла туш-тушка жүгүрүштү. Көп убакыт өтпөй кароолчунун өлүгүн табышты. Ачкыччы кан болгон шамшардын кайдан келип, анын бөлмөсүнө жатып калганын түшүнбөй кармап турганда, Шеетайлар үстүнөн чыгышты. Таң атып күн чыкты. Ачкыччы дарга асылды. Бутун тыбыратып туруп жан берген ачкыччыны Шеетай карап туруп, көкүрөгүн баскандай кубанып жылмая, эгер мындай кылбасам, айыбым чыгып калууга мүмкүн эле. Тап кычтады. Кашкардын түндүк тарабындагы Ярбак дарбазадан чыгып, чыгышка карай бир топ жерге барып, дөбөчөнүн имерле берилгендиги сол кол тарапта жалгыз үй турат. Үйдүн айланасында тыт жыгачтарынын мулжуюп турушуна караганда, бул үйдүн ээси жибек, куртун багып, пилла сатып жан сактагандыгы байкалат. Күн шашке. Жаман үйдүн алдында эки чала олтурат. Биринчиси узун бойлуу, алибеттүү, 40 мач көк ала сакалы бар чал. Жалпы көрүнүшүнө караганда өмүр бою катаалдуу эмгек менен алышып келе жаткандыгы байкалат. Жаш чактагы тастайган бетке карлыктын бырыш тамгалары түшүп, терилери жукарып, тартса чоюлуп, кол сыртындагы тарамыштары куураган арчанын тамырындай болуп, ай күнө. Бушаймандуу адамча чеке терилерин бырыштырып, тыттын чоңураак жалбырактарынан алып келип, курч бычак менен кесмекке кесе баштады. Бул Даут ахундун атасы Жалил ахун. Анын жанындагы чал табып Чыжубейху, жылкынын бышкан картасын кыя кескенсип, керечтин түбүн чыныга туура олтурат. Бул керечтин кандай дарлыгы бар? Деп аркы уйгур чал Жалил ахун берки Чыжубейхудан сурады. Билген адамга керечтин дарлыгы чоң. Муну чайнекке салып кайнатып, кайра дымытып койсоң, чайдан кыпкызыл болуп чыгат. Учук менен ооруган адамга күчтүү тамакты берип туруп, анын артынан бул кереметти берсең, тамактын кубаты денеге тез тарайт. Демек, оору адам тез кубаттанат. Эгер башка оору жок болсо, деп Чужубейху кичинекей ак сакалын сылап койду. Кереч тоого чыгат. Сиз эми тоого качан барасыз? Азыр менде тоого барар ал барбы? Ал жок, деп эмнегедир арман кылып өкүнгөндөй Чыжу башын чайкап тунжурап турду да: Жалил ахун досум, нээлерди баштан өткөрбөдүм. Далайларды баштан өткөрдүм. Мен 18 жашымдан тартып таптык ишине кириштим, бирок ыгы келсе ага киришпедим. Ушул иштин артынан түштүм. Окумуштуулар угуп, уламалардан сурадым. Тажрыйбалуу боло элек кезимде кайбир адамдардын убалына да калдым. Кийин далайдын сообуна да калдым. Дарынын баардыгы чөптөн чыгат эмеспи? Тетиги турган каттуу бакыт, Какшаалдын тоолорун көрдүңбү? Деп Какшаалдын түндүк тарабында аркайып, алыска бүлбүлдөп турган тоолорду кол менен көрсөтүп, ошол тоолордун мен жүрбөгөн жери, мен үзбөгөн чөбү менен гүлү калган жок. Мындан 10 жыл илгери барып ушул чөптөрдү алып келгенмин. Бирок эми дары кылуучу чөптөрдүн түгөнүп бара жатат. Жаңы чөптөрдү табууга менде дарман кетти, деп бир аз муңайын тымтырс олтурду да, тетиги Какшал тоосунда бир дары чөп бар эле. Мен аны Сиан деймин. Кыргыздар ак кодол дейт экен. Ошол дары болсо ушул баланын да бир оорусун алдын ала айыктырып коет элем, деп колунда самаганы жуктугуна арман кылып, акырын үшкүрүп, карлыкты жек көргөндөй колунун бырышкан терилерин чоюп койду. Кандай оорусун? Кызыл жүгүрүктө. Бул баланын кызыл жүгүрүгү жок да. Буттарын үшүккө алдырганын көрдүңөрбү? Ооба. Демек ошол үшүктүн залдары акыры бир күнү кызыл жүгүрүккө айланышы мүмкүн. Балким кызыл жүгүрүк болбой калышы да мүмкүн. Эгер ак кодол болсо, кандай кылар элеңиз? Деп Жалил ахун сөзгө өтө кызыкты. Бир мыскал күмүш,
1 мысқал алтынды майда өгөп, 5 мысқал күкіртті 1 мысқал көк ташқа қошып талқылап, аны да суға қайнатып, жоон санынан ылдый буылатып жуудыра телем да. Семіз қозының сорпосына ақ қодолу тура бичирип, етіне абдан тойғызар елем. Анан жылқының чейки қазысын жұқайтылып, 9 ақ қодолға 9 мысқал күкірт, 5 мысқал күчала, 3 мысқал көк ташты қошып жанчып, аны қазыға жұқылап тегіз сееп, жоон санынан ылдый бутунун башына чейин ороп тартар элем. Ошентип бир дарлоо менен кызыл жүгүрүктүн алдын алып жок кылган болот элек. Бирок ал дары да жок, таап келүүгө менде дарман да жок деп, ийини менен эрдин тиштеп, өңүн кумсартып, алдыгайда көз жиберип тунжурап калды Чужубей. Аксакалдар, күнгө какталып отурасыңарбы деп, кепичти бутуна салып, чапанды желбеге жамынып, үйдөн Каныбек чыкты. Олтурдук балам, олтурдук. Кечээгиден кандайсың? Деди Жалил акын. Кыскасы күндөн күнгө жакшымын деп Каныбек күлүп койду. Күндөн күнгө жакшы болоруңду билем балам, бирок менин айтканымды так орундатпасаң болду. Коку сышынып же жалкоолонуп жүрбөгүн. Жалкоолук жайың жок беле деп Чыжу Каныбекке карап күлүп койду. Каныбектин түрмөдөн чыкканына бүгүн 10 күн болду. Кашкардан тез жөнөп кетүүгө мүмкүндүк болбоду. Анткени Каныбек учук оору менен ооруп чыккан болчу. Алым менен Анархан Каныбекти эс алдырып дарылатпай жана дары камдаттырып албай туруп эле бул жерден жөнөп кетүүсүн туура табышкан жок. Ошондуктан Каныбек күнү түнү ушунда. Жалил акындын үйүн берип, Каныбекти жашырып олтурса, Чужубейку баардык айласы менен дарысын берип дарылоодо. Табыбынын айтуусу боюнча Каныбек багарасында бир топ жүрдү. Сен эч нерсени ойлобогун. Ойногун, күлгүн, жүрөгүңө тамак барбаса да көп ичкин деп Чужу күндө айтат. Каныбек мындан мурун Тааптын айтканын орундатпаса да, бүгүн орундатууга чыдабады. Таап айыга элексиң дегенден башка сөз айтпады. Каныбек өзүнүн байкоосуна караганда таптаза айыгып калгандай сезет. Олтурбай ары бери баскын деген Тааптын сөзүн такыр унутуп, тыттын дүмүрүнө көчүгүн коюп жалгыз олтурат. Уламдан улам ойдун деңизине түштү. Каардуу кара турмуш ичинде өзүнүн өмүрү кандайча болуп өтүп келгенин эсине сала баштады. Жазгы мунарактай бүлбүлдөп, алда качан өтүп кеткен балалык күндөр эсине түштү. Караңгы түндү кара булут каптап, каардуу шамал көтөрүлүп, чагылган чагылып, кара нөшөрү куйгандай болуп, өткөргөн күндөрүн бирден санап көз алдынан өткөрдү. Анын кабагы бүркөлүп, көздөрү быжырайды. Эш ушундай, Самсахун аке. Зайыбы сурмашты ээрчтип, Оштогу лаңгардан чоң койчуда келген. Ал алайдагы элди түтүнмө түтүн кыдырып жүрүп, Бегайымдын дарегин таппай кетти. Бегайым эч кайда жок. Аны эшен чал өлтүрүптүр, бир кемерге көмдүрүп салган көрүнөт. Тирүү болсо табылат эле да. Ушул суук кабарды билдирип, Каныбекке менден салам айттыңыз. Колуңуздан келсе Каныбекти түрмөдөн чыгышына кол кабыш кылыңыз. Кош, Саке. Айымбатчанын тоюнда койчулар сизден чокой боо талашып, ак козу алганын эсиңизге түшүрө алсаңыз, ошол ак козунун керчөөсүн сизге куйкулап жегизген ким экенин эстесеңиз, бул катты жаздырган эшендин койчусу Жапик экенин билерсиз деп жазылган катты 5 күнү мурда Самсахунга келгенин, ал катты мурдагы күнү Самсахун алып келип Каныбекке окутуп бергени эсине түшкөндө, жаандан калган чөөт суудай болуп, Каныбектин көздөрүнүн кычыгына жаш пайда болду. Көрбөгөн эл кошул ташыл кылып жомоктоочу түрмөдө 10 ай жатканын, андагы турмушун, анда ким эмне кылмыш менен туткун болгондугун, кимди кандай жазалаганын, алардын эркиндикти көксөгөнүн, аларды айткан сөздөрүн бирин койбой көңүлүнө салып, өз алдынан элестетип өткөрдү. Каныбек түрмөдөн чыкканына кубанганынан өткөн кара күндөрүн эстеп олтурган жок. Ал түрмөдөн чыккандан бери эмне кылуу керек деген суроо тынчын алдырбагандыктан өзүнө өзү эсеп берип, мындан ары эмне кылуу керек жөнүндө ойлонуп көп олтурду. Табыбы тамак берип, дарылай турган убагы өткөндүгүн да сезбеди. Эмне кылуу керек? Барар жер, басар тоо жок. Кайда барсаң да мамайдын көрө. Салылуу капкан, заардуу муң, аккан жаш, теңсиздик, адилетсиздик, сары изине чөп салган куугун сүргүн. Ырас, куугун сүргүн. Дагы куугун болору сөзсүз. Бул куугун сүргүндүн акыры эмне менен аякталмак? Келечек тагдыр алдыңдагы үмүт кандайча болуп чечилмек деген сыяктуу суроолор биринин артынан бири жымыраган козудай каптап келе берди. Бирок белгилүү бир тыянактын айланасына токтолбогондуктан келген суроолор суудай жайылып кетип жатты. Өчкөн от жанып, өлгөн өмүр терилди. Алым эмчектештик карызын аттаса, Анархан кирсиз мухабаты менен сүйгөндүк тактады. Эми мен алардын эмгегин кантип актоом керек? Ырас.
Алым емчектеш, Анарханчы. Ал өлімге башын байлады, дүниесін аябады. Некелеп алған күйесін, аға туғанын таштады. Ким үшін? Мен үшін емес пе? Рас. Мен үшін мұхаббат қарызынан құтылу үшін. Бұл талашсыз. Мындан ары екеуіміз өлсек бір чұңқырда. Тірүү болсақ бір дөбөдө болобуз. Бирок кайда барып, кантип жан сактайбыз деген суроолор Каныбектин канатына олтургузуп алып, ааламды кыдырып учуп жөнөгөн сыяктанды. Береке да, күч да көпчүлүктө. Бул жөнүндө түрмөдө жатканымда көп уктум. Албетте бул чындык, нукура чындык. Атеги чор тамандар эмне кылды? Баардыгы бир ооз болуп турганда, Атабек гана эмес, Түлкүбек да батына албай корккон. Ооба, көпчүлүктөн корккон. Талаш жок. Эгер көкө тирүү болсо, байкуш чор тамандар тымтыракай чыгып жоголушпайт эле. Алар дайынсыз качып кетишти. Кайда качышты? Эгер ошолордун кайда качканын билсем жакшы болор эле. Эчтеме эмес, табаармын. Аларды таппасам да, Алымдын ата энеси, эже жездеси бириксе, алардын туугандары да бар чыгар. Баса, Алым айткан чокоч. Ал сөзсүз бизге кошулат. Анан алайдан Кебекти, Эсенди, Жуманы туугандары менен көчүрүп алсак, чоң ата чоң энем келсе, калдайган чоң айыл болобуз. Баарыбыз бир ооздуу болсок, бизге эч ким бата албайт, деп ойлогондо анын көздөрү жайнап, беттери нурданып, бир уруу эл өзүнчө жыргап, кайгы капасыз айланасында тургандай боло түштү да, эмнегедир чоочулагандай, көзү алайып, өңү кумсара түштү. Эч качан унутпаган Бегайымды ушул учурда унута калышым кандай? Анын өлүү же тирүүсүн билбей туруп, Анарханга үйлөнүшүм кандай? Башымды батырып, багалчагымды сайгыза албай жүрүп, бирин таштап бирин алышым, Бегайым менен Анархандын мага деген кирсиз мухаббаттарына жана адамгерчиликтин сапатына жеңил карагандык болбойбу деп дагы терең ойлонуп отурганда Дарыяхан акырын келди да: "Анархан эжем келди. Сизге айта турган сөзү бар болсо керек" деп төмөн карады. "Эң жакшы болду. Мен да зерик олтурдум эле" деп Каныбек да жылмайып ордунан турду. Каныбек балам, дары иче турган убагың өтүп кетпедиби? А мен сени тиги тараптан издеп жүрсөм ушул жерде олтурган экенсиң да. Эми эч жакка бурулбай жүр" деп Чыжубек Каныбекти колдон алып жөнөдү. Каныбек дарысын ичип тамагын жегенден кийин Анархан менен көпкө сүйлөшүп олтурду. "Дагы кандай кабарлар бар?" деп Каныбек Анарханды ие тартып көкүрөгүнө кысты. "Кабар ушул: Кермахундун Кашкарга келгенин же келбегенин анык билиш үчүн бүгүн эртең менен Самсахунду Супахан Турфанга жөнөттү. Кат жаздырып улуу чаттагы Зуннахунга да киши жиберди, бирок катка эмне деп жазылганын биле албадым" деп мага айбадак айтты. "Ошондуктан кандай гана болбосун биз бул жерден тез кетүүбүз керек" деп Анархан Каныбектин мойнунан кучактай, жаагын анын жаагына тийгизе кысып койду. "Зуннахун балам, Кудаанын берген дөөлөтүнүн деми менен саламат жүрөсүңбү? Андагы Түлкүбек досуң мал башы менен аман турасыңарбы? Соода иштериң жакшыбы? Биз болсок аман эсен турабыз, бирок Керимахун жөнүндө ойдо жок укмуштар болуп, чоң кайгы түштү. 10 күндөн бери көздү жаш, көкүрөктү кайгы каптады. Мындан 10 күнү илгери Керимахун мында Кашкарга келген экен. Эмне үчүн келгениндиги намаалым. Бүгүнкү күнгө чейин жок. Кашкар шаарын бүт аралап, Керимахундун дарегин таппадым. Анын мында келгендиги айдын ачык болду. Баягы Кулабахун келген. Анын келгенине бүгүн 10 күн болду. Ал айтат: Турфандан биз менен бирге чыккан, бирок чоң куржунун бизге таштап шашылган сыяктуу мурун кеткен. Кабагы бүркөө, кайгысы көптөй көрүндү эле" деп Керимахундун куржунун берди. Демек, анын эмне үчүн жок болуп олтургандыгы эч далилсиз. Мен өзүмчө ойлойм. Ал Турфанда жүргөндө Анархан жөнүндө бир ушак угуп, ошого ачууланып келди го дейм. Анткени карындашың ата-бабабыз кылбаган жоруктарды кылып, бузулуп кетти. Анын үйүндөгү баягы Алым деген жигит анык жүзү кара экен. Анысына абдан көзүбүз жетти. Эгер андай болбосо соода иштерин таштап, Керимахундун келе турган эмне жөнү бар эле? Дагы бир оюм: ачууланып үйгө келгенде бирөө мерт кылып койдуго деп ойлойм. Болбосо 10 күндөн бери үйүнө же биздикине келбей, кайда жоголот? Кантейин Зуннахун балам? Анархандын элчилигинен элдин бетин карагыс болду. Зуннахун бектин карындашы дагы ушундай болобу деп уккан көргөн элдин баардыгы жерге түкүрөт. Анархан жөнүндөгү жаманатты сөздөр Кашкардын ичине сыйбай Турфан, Кара шаарга да кетип жатат. Балам, энеңди кайсы арманын сурайсың? Жамандан жакшы туулса сүйлөшүүгө теңи табылбайт, жакшыдан жаман туулса өпкө чапсаң да эми табылбайт деген рас турбайбы? Кат жаздырып кеше чаптырып олтурганымдын себеби бул гана эмес. Сенин багыңды басып, намысыңды кетирген күйүттөр.
намыс алуу үчүн жана Кудай сүйгөн, сенин соодаңды жүргүзүп жаткан кайнатаң Айдарбек татканын акчалын таптырып алуу үчүн түрмөгө салдырып койгон Каныбек жок. Анын түрмөдөн качып кеткенине 10 күн болду. Аны менен бирге Мамин байдын башын айра чапкан Кытай менен өз Кашчигең башын жарганда киши жок. Аларды түрмөнүн ачкычысы качырды болуп дарга асылган. Ал эми иштин чын-чынына келип ойлонгондо аларды качырып жүргөн жалгыз ачкычы эмес. Анын тулуп жаткан жардамчылары бар. Ошол жардамчылардын бири карындашы Сөрөйүң Анархан менен үйүңдөгү Алым деген малайың болуш керек. Мындай шегимдин себептерин өзүң келгенде айтып берем балам. Намысың болсо тез кел. Тез келбесең душманың башын чыгып баратат деп Супахан кат жаздырып Зуннахунга киши жөнөткөн. Анарханга айткан Айбатактын шеги да ушул эле. Керимахун жөнүндөгү ушактар Кашкар ичинде уйгурлар үчүн каттуу чуу боло баштады. Имиш-имиштер ооздон оозго көчүп күч алды. Түрдүү имиш, божомол, шек-шыбаалардын баардыгы Анархан менен Алымдын айланасында жыйыла баштады. Кагылайын журт. Бардык балекеттин бардыгы менин айланама жыйылган көрүнөт. Керимахун дарексиз жок болсо, анын үстүнө уулум Зуннахундун түрмөгө салдырган күнөөкөр Каныбеги да жок, деп Супахан буркан шаркан түшүп ыйлап, өз адамдарына Керимахун менен Каныбекти туш-туштан тымызын издеттире баштады. Керимахундун дайынсыз жок болушу Каныбектин түрмөдөн качышы эл үчүн түгөнгүс укмуш жомок болду. Таң алдында чолпон жаркырады. Адашкандын айбы жок, кайтып үйрүн тапкан соң. Иш ушундай болду. Бүгүн эмес, кече 2 күнү болду. Акылы жок ургандар адамгерчиликтүү сүйлөшкөндү билеби? Алардын мухаббаты мухаббат эмес. Алардын мухаббатында ар намыс жок. Алардын мухаббаты тартайган жарганат, жарганат көзгө серт, көрүүгө суук болсо, алардын мухаббаты да ошондой. Күнүнө бирди сүйсө, түнүнө 10ду сүйөт. Бирөөнө көзүн кысса, экинчисине кашын серпет. Башына иш түшсө, таштап коюп кете берет. Таңкы куйруктан азыркы өпкө деп, алардын мухаббаты бирден бирге ала туяк малдай, толкунга кеткен салдай, алда кимдер менен кете берет. Арийне, мухаббатка карагандар адамгерчиликке жеңил карагандар. Анархан жеңем экөөңдү ушундайларга кошоюн деп олтурганым жок. Экөөң жөнүндө мен эмес, башкаларда мындай андай деп алышпас деп Алым айтканда, Абегайымды таштап, өз башымды кутулуп чыксам, анын өлүү же тирүү экендигин дагы анык билбей туруп, Жапектин катына ишене коюп, экинчи бирөөгө үйлөнүү кандай болот? Бул адамгерчиликке жеңил карагандык болбойбу? Деген Каныбек. Макул. Жапектин катына чоң койчунун Бегайымды таппай койгонуна ишенбей эле коелу. Бегайым жеңем тирүү эле дейли. Анарханчы? Ал дагы жаш чагынан сени сүйгөн, сага жаш чагынан толуп жаткан жардамын кылган. Эми болсо, бул сен өлгөн жаныңды тиргизип, өчкүн отуңду тамыз болтурбайбы? Ошондуктан Анархан сыяктуу аялга үйлөнгөнүң үчүн эси болсо Бегайым жеңем алкышын башка каргыш айтпас дейм, деп Алым айтканда Каныбек сөз айтат алган жок. Ошентип Анарханды, Каныбек Дарыяханды, Алым Гүлсараханды Даут Ахын алган. Бөдөнөдөй корголошсо да чексиз сүйлөшкөндөр баштарын кошушкан. Керимахун менен Каныбек жөнүндөгү чуулар абдан күч алды. Көмүскөдөн көрнөөгө чыкты. Турфандагы Керимахунга, Улуучаттагы Түлкүбекке жиберген Супахандын кишилери келе элек. Каныбек оорусунан абдан айыга элек. Анын айыгышына кароо өтө кооптуу болгондуктан бүгүн түнү жөнөп кетүүгө 3 күндөн бери даярдык көрүлгөн. Бул даярдыкка Личан, Даут Ахын, Гүлсарахан, кала берсе Чжубейху, Жалилахун аксакалдар да катышты. Кокус шек алдырып коюп шерминдебиз чыгабы деп Айдарбек, Айбадак менен Самсахун гана катышпады. Апа, аттардын чөбү кыйнап жиберди. Ыгы келсе наардан тышкары бир жерге чыгара турсам кантет деп Анархан мурдагы күнү энесинен сураганда, мейлиң, бирок кайда чыгарасың? Баса, Кашкар дарыясынын боюнда Батмахандын малайлары бар. Мен кат жаздырып берейин. Алым жеткирип берсин деп Супахан кат жаздырып, дайынын айттырып туруп кайта айныган. Кантип 4 жоргону күндүз Сепилдин дарбазасынан чыгарып кетүү жөнүндөгү Анархандын ою оюңнан чыкпай калган. Өзүнчө чыгарып жиберүүдөн мындай таанымал жорголордун бирөө көрсө кокус шек алдырып коебу деп чочулаган. Сатып алынган 2 атты күндүз Жалилахун алып кеткен. Башка жүктөрдөн эшекке артып, Даут Ахын менен Личан Гүлсараханга чачыбак жамынтып алып, түндө бул короодон жүктөп, эртең менен дарбаза ачылганда сыртка чыгып кетишкен. Бирок иштин эмкиси чатак болду. 4 ат менен Алым, Анархан, Дарыяхан үчөө кантип дарбазадан чыгып кетүү керек. 4 жоргону сатып жиберип,
Башка ат алууга ойлошсо да мүмкүнчүлүк болбоду. Бул 4 жорго бүтүн Кашкардын шаарына белгилүү. Демек, мындай аттарды ким сатат? Ким чыдап алат? Ким кайда батырат? Анархан менен Алымдын айласы кетти. Дарыяхан болсо эмне болоорун билбей үрөйү учуп, жүрөгү алып учууда. Күн дигер болду. Бул убакка чейин келебиз деген Анархандын жоктугуна Каныбектин санаасы тынбады. Жалил Ахундун эшигин тындырбай улам үйгө кирип кайра чыгып турат. Өзү барып кабар алуудан боло албады. Секунд айдай, минут жылдай болуп созулса да, Сепилдин дарбазасы жабылаар убакыт болуп бара жаткандыктан аябай шашылышат. Анархан менен Алым кандай чагылып дарбазадан аман эсен чыгып кетүүнүн абалын таппай, терең ойдо капалып отурганда, Супахан келип, короо жайды аттарды карап, мына бул аттардын туягы эмне болгон? Деп жорголордун туяктарын текшере баштады. Туяктар өсүп кетти. Кокус бир жерди жазып басып алса, туяктары жарылып мал болуудан чыгып калат, деди Алым. Анан эмнеге жондурбайсыңар? Салахун такачыга алып барсаңар, бир поста жооп бере салбайбы, деп Супахан кара жоргонун алдыңкы колун көтөрүп, туягын карап, "Түү, ушун этип деле мал багасыңарбы?" деп адатынча айкыра баштады. Кандайдыр бир сонун акыл пайда болгондой Алымдын өңүнө кубаныч кирип, көздөрү бажырая түшүп, "Мени аттардын туягын жондуруп келүүгө жумша" дегендей кылып Анарханга жанлады. "Эмесе төртөөнү тең алып барып, туяктарын жондуруп кел, кокус жарылып калса уят болобуз" деп Анархан Алымды шаштыра калды. "Сен Салахундун дүкөнүн билесиңби?" деди Супахан. Бир жылдан бери жүрүп, ал көк ала сакал чалды кантип билбейин апа" деп Алым жорголордун бирин жайдак менен салып, үчөөнү жетилеп жөнөп калды. "Анархан жеңе" деп Алым короодон чыгып тура калды да, "Бекер жонуп бер дегеним уят го. 20 да ачан берсе болор эле дейм" деп Анархан Супаханга карады. "Мени айтты десең, бекер деле жонуп берет" деп Супахан көтөрүлүп койду. "Апаңды эптеп жаздыр. Эгерге чыгып калып, дарбазадан чыга албай калсаңар, Жалил Ахундун үйүнө жогору калың бактын ичинде болгула" деди да Алым дарбазаны жапканы жаткан Дарыяханга шыбырай жөнөп кетти. Дарыяхан эч нерсе айта албады. Жүрөгү түрсүл кагып, бир шумдук боло түшкөндөй сыяктанды. "Апаке, мен сизге барайын деп жаттым эле. Өзүңүз келип калганыңыз ырас болбодубу" деди Анархан. Бирок жүрөгүн токтуна албагандыктан дагы айтайын деген сөздөрүн айта албай буулга түштү. "Эмне үчүн кызым?" деп Супахан эң бир мээримдүү энече жылмайды. Анархандын алдына келип тигиле калды. "Менин жамандыгымбы же жакшытыгымбы, сизге баягыда тилим тийип калды. Батмахан эжеме да тилим тийген. Ошондуктан кетирген күнөөмдү кечирүүңөрдү суранам. Бүгүн алдыңыздарга түшөйүн дедим эле. Буга эмне дейсиз? Менин жаштыгыман же жамандыгыман кетирген күнөөмдү кечириңиз, энекебай" деп Анархан жашыңкыраган үнүн чыгара Супаханды кучактай калып кысып койду. "Эмне дейин балам? Эң жакшы. Өз күнөөсүн мойнуна алып, алдыңа түшөйүн деген адамды ким жаман көрсүн" деп Супахан өтө эле мээримдүү, бейпил эне өңдөнүп, кандайдыр бир ырайымдуу өңүнөн көрүнө түшкөндөй болду. "Кулдугум бар, апаке." "Рахмат, кулдугум бар. Бирок апаке, өзүң жакшы көргөн байбичелер болсо чакыр. Аларга бир көйнөктөн кийгизип, баталарын алайын. Сиздин өзүңүзгө бир сыйра кийим жасадым. Ал кийимди калк чогулган тойдо кийерсиз. Ошол чогулган элдин баардыгы сиздин кийимиңизди карап, мактап турбаса, мени өлтүр, апаке. Жөн эле муздап ташта" деп Анархан жаш баладай эркелеп, Супаханды кучактай көтөрүп тегеретти да, "Дарыяхан, үйдөгү апама деген куржунду алып келчи. Апама көйнөгүн гана көрсөтүп коюн." Дарыяхандын жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Бул Супаханга арналган кайсы куржун деген суроого жооп таба албай, делдейген бойдон туруп калды. Каныбек түрмөдөн чыгып, мурунку көксөгөн тилектери басылып, эми мындан кетүүгө бел байлашкандан кийин Анархан Ажарга белек даярдоого киришкен. Кайын энеси Ажар менен кайын сиңдиси Сакадайга гана эмес, Карып менен Гүлүканга да бир сыйрадан кийим жасаган. Кимдир бирөө келе калса, ички эшикти беките салып жүрүшүп Гүлсарахан, Дарыяхан үчөө күндөп түндөп иштеп, эң акыркы Сакадайга деген көйнөктү жана гана бүтүрүшкөн. Ал кийимдер салынган куржун мында калган. "Эмне делдейдиң? Алып чык аркы куржунду" деп Анархан ачуулангандай сүйлөндү да өзү жүгүрүп кирип куржунду көтөрүп чыкты. Ажарга деп жасалган көйнөк менен 5 мантты куржундан Анархан сууруп Супаханга көрсөттү. "Мына апа, башкасын карабай койсоңуз да болот. Энеме эмне белек алып барууну өзүң бил. Энем жебек эмес ыштандык көзгө жарыбаган киши" деп Каныбек бая күнү муңайыштуу айткандыктан Анархан Ажарга деген кийимди өтө мыктап жасаган. Супахан байдын катыны болуп, эл кийбегенди кийип,
эл ичпегенде ичип жүрсө да мындай түркүмсонун гүлдүү бар ак жибек көйнөктү өмүрүндө кийген эмес. Кийген кишини көргөн да эмес. Чолок жең кылып жасаган кара жибек ләмпүктү анан кырка этегине, сырткы өңүрүнүн жээги мойнуна жана эки жеңине жээктей кундуз кармаган бешмантты өңүндө көрмөк түгүл түшүндө да кирген эмес. Супахан Дарыяханга карап, көзгү дегенден башка эч неме айта албаган. Ал өзүнүн сыртындагы бешмантты чече салып, көйнөгүнүн сыртынан ак жибек көйнөктү кийип, анын үстүнөн кундуз жээктенген кара ләмпүк бешмантты кийип, Дарыяхан кармап күзгүгө каранганда, ал өзүн өзү тааныбай, кандайдыр бир керемет менен күзгү ичинен периште, пери кыз көрүнө калгандай боло түштү. Рахмат, деп Супахан Анархандын эки бетинен эки өптү да, Кашкар элинин алдындагы көрүнүп тургандай чоң кубанычка батуу менен: "Эми биздикине качан бармаксың, жаным?" "Азыр, апаке. Алым келе калса эле аттарын жайлаштырып коюп, ана-мынаны көтөрүп алып барам. Эртең экөөбүз Батмахан эжемдикине барабыз." Анда мында турбай, үйүңө барып даярдана бергин, дебейсиңерби?" деп Супахан кийимдерин кайра шашылып чече баштады. "Аны өзүңүз эле билбейсизби? Бирок, апаке, жакшы байбичелерден чакыргын. Анан Тупахан, Умахан, Жийдехан, Апизахандарды да чакырып койгун, апаке. Ошол байдын ушакчы кыздары менин сизге бергенимди көрүп турушсун. Кыскасы дапты чалдырып, челдирмачаны айттырып койгун дечи", деп Супахан чоң тойгон каздай, маймалактаңдай көчөгө карай жөнөдү. Баланча адам түкүнчөдөй тартуу менен алдыңызга түшөт экен десе, башка иштердин баардыгын токтотуп коюп, ошол адамды күтүү, анын тартуусу менен элге мактануу Супахандын эң жакшы көргөн кесиби боло турган. Эгер мындай учур боло калга турган болсо, ал адам жөнүндөгү мурунку ойлоп жүргөндөрүн унутуп коюп, ошол адамдын тартуусу жөнүндө гана ойлоп кала турган. Ошондуктан Анарханга айтайын деп келген Кермахын жөнүндөгү ушактарын, уккандарын айтпай, жана Анархандын кандай кыяпатта тургандыгын байкабай жөнөдү. Бул кызык иш. Эгер Анархандын тартуусу ошончолук жакшы боло турган болсо, анын күнөөсүн кечирүүгө туура келет. Бирок Кермахын менен Зуннахунга тигиндей деп кат жазып койгонум кандай болот? Мейли, анын амалын табармын. Өтө кыйынчылык болуп бара жатса да, алымдын гана мойнуна баардык күнөөнү арта салууга болот, деп Супахан ойнолуп отуруп, үйүнө кандай жеткенин билбей да калды. Самсахун менен Айбадактын буту колу жерге тийгизбей, бирин чакыра турган адамдарына, бирин бере турган тамактарына чуркатты. Айнсаханды шаштырып, үйүнүн ичине килем келчесин салдырып, асыл кийимдерин көрүнөө жерге илдире баштады. Малайы Зымынахунду да тиешелүү иштерин тапшырды. Чакырткан аялдары келип тамашасы кызыды. Кемпирлер дап чалып, жаштары чилдирман айта баштады. Бирок Анархан кечигип, тез чакырып келүүгө Зымынахунду жөнөттү. Бек, абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат болуп, ойлогону ордунан чыкты. Каныбек аман чыгып, баардыгыбыз санааны бастык. Каныбек жөнүндө Зуннахундун энеси издеп жатат имиш деп угабыз. Албетте, алар эч нерсе кыла алмак эмес. 1 жыл, жарым жыл көрүнбөй койсо, анын өзүнөн өзү унутушмак. Дурус. Ал иши андай болсо, эми той маселеси кандай болот, деп кечээги күнү Аппак кожо менен Шаңя алымдын жообун күткөн. Бул эң жакшы тилек. Сокурдун тилегени эки көздегендей, ар кимдин тилегени жакшылык. Мен бул тилекке азырда даярмын, бирок биз кызыбыздын тоюн үйүбүзгө беребиз деп эн атам чатак кылып жаткан көрүнөт. Эмнеси болсо да келишсин деп ата-энемди чакыртып жибергенмин. Бүрсү күнү келишет. Ошондуктан Гүлсарахандын тоюнун жообун ошолордун келишине калтыралы. Шаңя менен Дарыяхандын тоюн бүрсү күнү берели, деп алым эртеңки күндө болжогон. Шаңя тойго керектүү нерселерин арабага салдырып алып жеткирип келүү максаты менен, айрыкча Дарыяхан Гүлсарахандар менен тамашалашып олтуруп келүү максаты менен Аппак кожону ээрчитип, мурун жолугушуп жүргөн Османхун байдын үйүнө келип та калышты. Дарбазаны урушту, чакырышты. Эч ким жок. Маңдайкы короодон Османхун байдын бакчасына чыга келди да: келиң бегим кожом", деди. "Бул үйдөгүлөр кайда кеткенин билесиңби?" дешти. "Кайда кеткенин билбейм. Айтор кетишкен. Кыздары түштөн мурда эшекке жүктөрүн артып кетишкен. Алиги кыздын агасы бар го, кайсынысы? Кайсынысы экенин да кайдан билейин? Анысы жана күн батаарда бүркөнчөк жамынган эки аялды ээрчитип алып кетти. Мына кызык. Кайда барасыңар деп сурабайсыңбы? Кожом, үйдү Османхун байдан өзүңөргө алып бергенсиздер. Бейдарат эч ким бул короого келбесин деп өзүңүз айткансыз. Ошондуктан ал адамдар көчөдө турганда тышка чыга албай калганбыз. Өзүңүздөр келип кетип жүрдүңүздөр.
Эмне кылып кимге келип жүргөнүңүздөрдү мен кайдан билем? Ачкычты Осмон акун байга берип кой дешти да кетишти деп бакчачы тамга сүйөнүп олтура кетти. Шаңя менен Аппак кожо эшикти ачкычын үйгө киришти. Эч ким жок. Осмон акун байдын мүлкү аман турат. Шаңя алайып Аппак кожону карады. Аппак кожо алайып Шаңяны карады. Бирок бири-бирине эмне дээрин билишпеди. Тээк жакшылыктан үмүттөрүн үзгөндөй, баштарына кара туман ойноп, караңгыда түпсүз сазга баткандай, экөө эки жерге каткан бойдон туруп калышты. Жаман көргөн адам болсо дагы ыгы келсе калганда көтөрө чалып мактап жиберүүгө Супахандай уста, балтыл бул Кашкаарда жок эле. Кудайым мунусуна да шүгүр. Өз элимен туулган бала деген ушул. Болбосо башка бирөөнүн кызы бир сыйра сонун кийим тигип, менин алдыма түшөбү. Силердин батыңарды алайын деп ойлойбу деп Супахан апыраңдап мактанып жатканда өңү кумсарып Зымын акун кирип келди. Эмне? Келиштиби? Деп Супахан ордунан турду. Ким келет? Такыр эч ким жок. Дарбазасы ачык. Короодогу жорголор да жок, деди Зымын акун. Супахан бакырып чалкасынан кетти. 4 жоргону токуп үстүнө бирден куржун салышты. Берки эки атка башка жүктөрүн жүктөп, алымдар кийимдерин кийишти. Каныбектин акылы боюнча камдалган эки элечекти Анархан менен Дарыяхан кийди, бирок мурун элечек кийип көрбөгөндүктөн төбөлөрүнөн басып турган сыяктуу сезишти. Каныбек балам, эч болбоду дегенде дагы 10 күн дарыласам болот эле. Иш шашылыш болуп калды. Бир айга жете турган дарыларымды камдап бердим. Мен айткандай кылып дагы бир ай дарылансаң баардык илдетиң жоголот. Эми кош. Акокус бул тарапка келсеңер мени унутпай жүргүлө деп Чужубейху Каныбек менен алымдын колдорун кыса кармап, берген сыйлыктары үчүн алкыш айтты. Жаштайман карычылыкты көп көрүп, өткөн жылы кемпирим өлүп, Даут акун экөөбүз кор болуп калдык эле. Гүлсарахандай келиндөө кылганыңар үчүн миң ирет алкыш деп, Жалил акун алым менен Каныбекти бетинен өөп, Анархан менен Дарыяхандын колдорун кайта-кайта кысты. Кош кыла балдарым, бизге кылган жакшылыгыңар үчүн силерди эч качан унутпайбыз деп, Каныбек алым Анархан Дарыяхандарды Жинхуа энелик жүрөгүнө кайта-кайта кучактап кысты. Санже болсо күлүңдөп, миң кайталап алкышын айткандай, чөгөлөй олтура калып, эки алаканын беттештире башын бир нече жолу ар кимине ийилип секеңдетти. Түрмөдөн Каныбек менен бирге чыккан Чанчиндин атасы, анын жанындагы уйгур экөө болсо айта турган алкыштарын алда качан айтып түгөткөндөй, азыр айтууга алкыштын башка сөздөрүн таппагандай, Каныбек алым менен кайта-кайта кучактап көрүшүштү. Чанчиндин агасы ыйлап да жиберди. Экөө эң акырында Ли, Даут акун, Гүлсарахан үчөө коштошду. Алар бири-бири менен акылдарын айтыша, улам кайтылап кучакташып өбүшө коштошду. Кош айтышып бүтүштү. Каныбек атка минишип, какшаалга карай жүрүп дагы калышты. Энеге кубанычын билдирген балтыр бешик баланын көзүндөй болуп, асмандан сан жылдыздар жыбырап жайнады. Кубанычка кубаныч кошкондой безенип, булбул сайрады. Бактынын шамы болгонсуп, жүрө турган жолду даанылап көрсөткөнсүп, таң алдында чолпон жаркырады. Ооба, таң алдында чолпон жаркырады. Буларга тилектештердин баардыгы уядан учкан балапанын акмалагандай болушуп, кетип бара жаткан төртөөнүн карашты. Ооба, Каныбектердин карааны көрүнбөсө да көздөрүн айырбай чыгыш тарапты карап турушту. Алардын чындап эле кеткендигине көптөн кийин ишеништи. Ли менен Даут акун таңдын атканын байкады. Таң алдындагы жаркыраган чолпонду карашып туруп, биринин бири достуктун антын беришкендей кучакташып калышты.